Армысыздарбы, урматтуу кыргыз тилин кадырлап, сыйлап келген көрөрмандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Кут болсун кыргыз элим майрамың, жайнасын жаз гүлүндөй бакталайың. Манастан мурас кылган ушул тилде сактап кал, кор кылбастан атуулдарым. Саралтындай ар бир сөзүн салмагы, сапатына сыйдырган ал тамганы, элим үчүн эң кымбаты эне тил, колдоп турган Манас ата арбагы деп ыр саттарда айтып тургандай, сиздерге улут жүзү улут тил аттуу маданий иш-чарабызды көңүлүңүздөрдү бурабыз. Мына өзүңүздөр билесиздер, кыргыз мамлекеттик тили 1989 жылы кабыл алынып, ошол учурдан бери мына эгемендүүлүктүн 31 жылдыгы болуп атат. Ал эми кыргыз тилибизге 33 жылды толуп турат. Кыргыз тилибиз ата-энелерибиз, бабаларыбыз бизге ушуну сактап келди. Биз келечек муундарга сактап, ушуну жеткиришибиз керек. Ошонун максатында ушул бүгүнкү тил майрамына карата маданий иш-чараны баштоого уруксат этиңиздер. Бүгүн биздин иш-чарабызга кыргыз элинин сыймыгы болгон көркөм сөз чеберлерин, мамлекеттик кыргыз тилин туу көтөрүп жүргөн төкмакын, жазмакын, чыгармачыл инсандарыбыз келген, анда сөз башынан болсун. Тилдин өсүшүнө өз салымын кошуп, өзүдө областтык тил комиссиясынын областтык бөлүмүн жетектеп келген белгилүү төкмакыбыз, маданияттын мыкты кызматкери Абдыкайым Ашымбаев тил жөнүндө жал салып ордоп берсин. Amansızlar жалпың араң, амандық айтат жаршылар. Еле тилдің күнінде мен амандашқанға бақтым бар. Анткенің ене тил деген ұлы тил. Ақын бөже шайырбың айтқанға бүгін ақын бар. Елің айтардан мұрдан авалы, кесіптештер барыңар амандашып алалы. Естерден мұрдан авалы, кесіптештер туғандар емің есендешіп алалы. Еле тил күні болот деп алыкен бір жұма мұрды берген әлі қаварды. Сал толы болса жарашмақ, жарымы келіп, жарымы жоқ, жалыке шақырмадыңыз бұғаларды. Ене тил күнде қараңар толып тұрса жарашмақ, шатман айдың барысы болып тұрса жарашмақ. Айтып тұрмын алыкен ақының емдеден мұндан адашмақ. Емі қағылайын туғандар, айтылу қырғыз тіліміз 33 жашқа толып тұр. Бұл деген майрам бұйырсаң егеменді орда болып тұр. Айтылу қырғыз тіліміз алатоң атқа қонып тұр. Ене тіл деген білемін, қылымдан өтіп қылымға көшіп келе жатпайба. Жеті дұван қырғызға қонып келе жатпайба. 33 жаш деген еміне, қылымдан өтіп қылымға толып келе жатпайба. Жыл сайын майрам үшінтіп болып келе жатпайба. Ене тілді даңтайлдан бүгін майрам күндан ұрдайлың алақанша амжырғайлы. Ене тілді бұйырсаң ечен қылым өссөдің ел ішінде сыйлайлы. Анткенің айтып жүрбіз ардайым, ошол ақындардың тілінде қомысшылардың күйісінде сайрап келген ене тіл. Алатоо кыргыз элинде жайнап келген эне тил. Бир кезде турар Касым жолондой чыгармасын ыргылып жазып келген эне тил. Кайран Токтогул менен барпылар, Осмонкул калык жарчылар, ошолорундан айтып ушинтип төгүп келген эне тил. Эне тил деген эне тил ар бир улут жолунда, Алатоо кыргыз коюнунда. Ене тілді дан табырда үшінті бол тұрсақ, ергіп тұрсаң сонында. Уруксат барбың алыкен ұшыл жерден үшінтіп қолша қоштып қойуға. Қағылайын кесіптештер барыңар, жашы менен қарыңар.
Ушул майрам күндөн ырдап маңдайыңызда бүгүн бир меңе окшогон жар чыңар. Эмиңене тилдин күнүндө ушул жомокто бурда болтурсам арман жок мендей жар чыга. Майрамга майрам улансын, буюрса кылымдан өтүп кылымга. Ырдала берет энетил, алтындын сөздөр ушинтип кынала берген энетил. Энетилдин доорунда Ечен манас кырачы Саякбай менен Сагынбай салмакта ырдап бериптир. Ечен кылым доордуң, ечен жолдуң ашыптыр. Энетил деген караңар дүйнө жүзүн кыдырып, ошол кыргыз элесине барыптыр. Кыргыз деген жашайт деп ошол дүйнө элинде жетиптир. Эми кыргыз тил деген ушундай, өчпөсөң экен тарыхтан орун алган жарыктан. Кыскасы майрамыбыз кут болсун, башыбызга кут консун, жараткандын жолунда жакшылыктар туш болсун. Ооматыбыз жансын дейм, буюрсам ойлогон ойлор бүт болсун. Баракелди Азамат, жакшы. Батырдын көркү маңдайда, акындын көркү таңдайда, саламдашы урсунду, ак таңдай акын агайда деп жаштарыбыз айтмакчы. Баракелди, рахмат. Эми бул комуз деген үч комуз кыргыздын ыйы, буңу, кубанычы менен, тарыхы менен жаралган. Анын сыңарындай мына тил менен чогуу журдушуп келе жатат. Анда Борбиевдин таң булбулу чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү комузчу Токтомуз Осмоналиев жана Акмарал Туртубай кызы аткарып берсе. Баракелди азаматтар, жакшы. Сатира менен энетилин беребиз. Сатирабыз эсеп жеткиз ченегиз. Кыргыз тилин бүт дүйнөгө жар салып, түбөлүккө аны дамыттан келебиз. Тил жөнүндө кудулдарыбыз көкүм сөз айтып, кемчиликтери болсо оңдоп элге жеткирип келген. Тил жөнүндө сатира, белгилүү кудул, филармониянын артисти Жамбыл Канкиевди сахнага чакырабыз.
Assalamu alaikum, hurmatlı kesipteşler, mekendeşler. Kırgız tili memleketlik til bolğonuna 33 yıl oldu. 33 yılın içinde köp жақсы жаман işler oldu. Biroq memleketlik til akırındık önügü ösüp atат da. Memleketlik til boluş oңой эле болгон жок. 1989 yılı ушундай сентябрь айынын башында, август аягында жогорку советте катуу күрөш башталды. Кыргыз тили мамлекеттик тил боло албайт дегендер дагы көп болчу да. 111 миң адам кол коюп, петиция кылып, жогорку советке жиберипти. Кыргыз тили бул кухнянын тили, кыргыз тили мамлекеттик тил боло албайт. Кантип сотто, башка жерлерде, эл аралык келишимдерде мамлекеттик тил колдонулсун, кыргыз тили андай деңгээлге жете алган эмес деп айтышып, өздөрүнүн аргументтерин коюшуп, 111 миң адам каршы добуш бергенде биз 114 миң адам кол коюп апарып, жогорку советке тапшырып, кыргыз тили 3 миң артыкчылык менен жеңип алган. Ошондон бери мына 33 жыл болуп атат, өнүгүп атат кыргыз тили. Азыр мен сиздерди ошо 33 жылдын ичинде канчалык деңгээлде өздөштүрүп калдыңыздар экен текшерип ала коеюн. Мен азыр кыргызча сөздөрдү окуйм, силер орусчасын айтасыңар. Мен орусча сөздөрдү окуганда силер тескерисинче кыргызчасын айтасыңар. Ким айтканыма упай берилет, упайды көп топтогондорго. Атайын белек бешкектерди алып келдим. Ошону тапшырам. Ошол белек бешкектерди утуп алыңыздар. Анда кеттик. Алимбай Матов, сиз дагы кошуло бериңиз. Уруксат. Так. Үй. Орусчасын айтып койсоңуздар. Туура, дом. 10. 10. Дыня. 10. Билет турбайсыздарбы? Толстый. Жирный. Жон, туура. Азамат наводы кеткен. Жон. Бириккен улуттар уюму. 10. Слово. Глаза. Свой. Өз. Характер. Мүнөз. Лопатка. Күрөк. Сердце. Жүрөк. Ночлег. Ночлег. Ээн талада калып калсаңар, жат шаарга барсаңар, түндөсү жата турган жерде орусча ночлег дейт экен. Кыргызча эмне болот? Түнөк деп айтты биринчи. Азамат, телевизор. Сыналган. Лесбия. Чачалгы, сакалалгы деш керек. Этмеспи? Сыналгы. Пешком. Жö. Верблюд. Тö. Шакал. Чö. Страшный. Тура. Dünya yüzündeki tillerдің бардығы кыргыз тилинен таркаган. Мисалы, англис тили дагы кыргыз тилинен таркагандыгы жөнүндө маалыматтар бар да. Мисалы, согуш дегенди эмне дейт англисче? Билесиздерби? Вөө дейт, туурабы? А кыргызча бөө болот. Англисче дагы көптөгөн сөздөр бар. Мисалы, театрда сөз дейт. Себеби театрда сөз гана сатылат да. Анан эшиктен киргенде, бир мекемеге киргенде, же болбосо автобуска чыкканда, троллейбуска, трамвайга чыкканда нөт полит деп жазып коет экен англистерчи, англичандар. Нөт полит. А кыргызча полит кылба деген сөз. Бизде ошто биз полит деген сөз билесиңер да. Булгова деген сөз да. Так. Кыскасы бүт бардыгы бизден таркаганда. Мисалы, кут деген сөз бул жакшы, ал англисче, немисче good дейт. Биздин кыргыздын сөзүнөн алынган бардыгы. Так. Трава. Много. Поцелуй. Билет турбайсыздар. Өзгөндө өзбек мектепке концерт берип калдым эле, мамлекет тилди өздөштүрүш боюнча. Ошондо айда мен трава дегенде алар чөп деш керек edi. Мен
Trava desem alır, başka bir söz açacak. Ne diyor sana desem, kökat değil. Görse özür dilinde çöktü kökat dedik de. Adam zeytron çöktü. Anam mal zeytron çöktü. Piçon dedik. Bize kaşık değil. Tak. Harbuz. Adran. Anda söz çok жалған. Справка. Тақтама. Анықтама. Маршрут. Маршрут қаттама. Документ чөнтөктө сақтайды. Сақтама. Сейфте сақтайды. Көчө. Улица. Тоқ. Курица. Тегірмен. Мельница. Билет тұрасыңар. Бұл өзі бірінші екінші класстың программасы. Var olunuz, rahmat çoğunluğu. Yeni, как aytқандай кыргыз тилинде көп нерсени талдасак болот. Анда эмесе мына кыргыз тили кутмандуу жерден, кутконгон элден чыкканы талашсыз. Анда биздин белгилүү болчу композитор элдин сыймыгы 70 жаш аркылуу отурат. Кыргыз Республикасынын эл артисти Арзия Бедиярдын кутмандуу жерим деген чыгармасын автордун аткарысында коюлат. Yüce bir
Жақсы Айтматовтың сөзіне жазылған белгілі композитор Мұратбек Бегалиевтің «Ысык көлді сағыны» шығармасын филармонияның ырчысы, маданияттың мықты қызметкері Гүлипа Қарымшақованың атқарысында алғалы. Kıyalımda kulum göl üstünde uçup yürür, kör asmanın mekininde bağırsıma erkin süzer. Alız gitsin kusam olup sağınan salkın dörüm, altın gölüm Bayırkının babalardan sözü kaldı köl bitinde, kör asmandan emekinde izin kaldı köl çetinde. Alız gitsin kusap olup sağınan salkın terim, altın kölüm ısık gölüm sağındım men dolkun gölüm. Alız gitsin kusap olup sağınan salkın terim, altın kölüm ısık gölüm sağındım men dolkun gölüm. Kıyalımda uçup жүрөм биік асқаны çoğusunan, kılınlardan kırlar açkan kırgız gölü çökpösü bir. Alız gitsin kusap olup sağınan salkın törüm, altın kölüm ısık gölüm sağındım men dolkun ürküm. Alız gitsin kusap olup sağınan salkın törüm, altın gölüm ısık gölüm sağındım men dolkun ürküm. Altın gölüm ısık gölüm sağındım men dolkun ürküm. Barakelde жақсы аябай. Мына эми тил жөнүндө белгилүү жазма акындар, жазуучулар кандай гана чыгармалар жазышпаган, анда жазма акындардын ырларын филармониянын кызматкерлери көркөм окуп бермекчи. Шайлоо Дүйшеевдин Эни тилин унуткандар чыгармасын филармониянын артисти Турдубай кызы Акмарал окуп берет. Чырмалышкан иштин да чатышы бар, чындыктын да чыгышы батышы бар. Чытырмандын кудайы пилел эмес, чымындын да жашоого акысы бар. Сайдын дагы башталган башаты бар, саяпкердин сактаган такасы бар. Өрөөндөгү кенедей өзөндүн да өз тилинде чардаган бакасы бар. Кыргызмын дейсиң мага, кыр кыйшактап бийлеп туруп,
Kırgızmın deysin maga, kırgızçaraң süйлöp turup. Kırgız emes, kırgızdı jıdıtkandar, kılım kezden tarıхын unutkandar. Kırgız emes, kıyşaytıp kalpak kiyip, kadır barkın kalkının kurutkandar. Dil jogolboyt, jogolsa jogolot dil. Oğlun dağı, kızın dağı jogolot bil. Dil jogolboyt, jogolsa aylanasın. Kolu butsuz muncuga toğolok bir. Kaldaygandın bar ele kanat emes, kabılandın bar ele manas emes. Kalkın çangan, kalkının dilin çangan, kan bolsa da kırgızdın balas emes. Akınыбыз Еркалы Өскөнбаевтың Ене тил шығармасының филармония артисти Зияда Азимхановна атқарсын. Ене тил өмір чиркин, өтпөй кантип турбасын. Көз сүзүлүп, көргө кирер бул башың. Бала чакаң жоктоп сени ошондо, ата келеп, кыргызча такыртасын, ыйласын. Жан дүйнөмдө жаркыраткан агарткан, жалгыз гана кыргыз тилге сыйынам. Жашоо турмуш титиретип үшүтсө, жалынына ушул тилден жылынам. Кыргыз тилде кызык кепти сүйлөссөм, кадырдарып, жолум шыдыр ачылат. Күн өрттөнүп, таш куйкалап турса да, чаңкоң канып, суусаганым басылат. Баракелде. Эми кезек акындар тилди даңташат аттуу бөлүмгө келип жетти. Мына биздин акындарыбыз бар филармонияда. Аттын кашкасындай таанымал, анда ошо белгилүү боюнча акын, композитор, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Анарбай Райымханов тил жөнүндө чыгарма жазган. Анда сөздү ошого берели. Өчпөйт кыргыз тилибиз. Кыргыз тили кылымдарды карыткан, кыргыз туулуп сүйлөп келген байыртан, урпактарга улуу тилдин уңгусун улуу Чыңгыз бүт ааламга тааныткан. Өнөр алды кызыл тил деп айтылган, өзөгүндө улут кенчи камтылган, сан кылымдар Айкөл Мыныз баяны Саякбайдын тили менен жазылган. Ал мустактан эне тилди аздектеп, элин куруп пайдабалын тургузган манасчылык көк мөлүктүн үлгүсүн бир гана элден көрө аласың кыргыздан. Мекенибиз Кыргызстан үйүбүз, чаркыраган тийип турган күнүбүз, кыргыз барда, кыргыз жашап турганда, кылымдарга өчпөйт кыргыз тилибиз. Дагы бир белгилүү төкмө акыныбыз, маданияттын мыкты кызматкери Абдыкайым Ашымбаев саясий кургайлык жаңгырын жазып берген тил жөнүндө. Анда кезек Абдыкайым Ашымбаевда. Урматтуу кесиптештер, эне тил күнү 23 сентябрда белгиленет. Жылда 33 жашка толуп отурат. Андан бери эне тилди даңктоо боюнча 1 айлык жарыяланган кыргыз өкмөт тарабынан. Эне тилде өзү биз үчүн күндө майрам. Эне тил бар, кыргыз эли бар. Кыргыз эли бар, эне тил бар. Биринен бирин айырбаштоого болбойт. Ошондуктан биздин улуу байлыгыбыз, эне тилибиз жашасын. Кылымдарды карытып жашай берет буюрса, анда эмесе эне тилге арналган ырды окуп коеюн, кабыл алып коюңуздар. Эне тилим, эчең кылым тарыхым, эне тилим, элес туткан жарыгым, бакыт доорду бапес кылып жашаган бабалардан мурас калган байлыгым. Эне тилим, эскирбеген байыркы, эне тилим, бөксөрбөгөн азыркы, сезимдердин бийигисин түбөлүк, сени сүйөм, кандай сүйсөм жарымды. Эне тилим, акындардын санаты, эне тилим, алп-өнөрдүн канаты, абалтадан баатыр манас сүйлөгөн, акылмандын ак баталуу кайраты. Эчең кылым азаптарды көргөн тил, эшик ачып эң бийиктен келген тил, элдик байлык эч алмашкыс башкага, эпос дастан тизмегине кирген тил, жүзү жарык түз жашоого умтулган жүрөгүмдүн түпкүрүнө кирген тил.
Баракелді азамат. Мына кыргыз тили, комуз, манасчылык, төкмакындык өнөр менен, чечендик өнөр менен келсе, кыргызды ат жалында алып жүргөн ат болгон эсеп, аргамак болгон. Ат адамдын канаты деп бекерден айтылбайт. Кыргызда кайгы, муңу, кубанышы, тарыхы кыргыздын күйсүндө баяндалып келет. Канча кылым адам баласы менен бирге жашап, адамдын жан толдошу болгон аргамак туягы жерди таптап, адам баласын алып жүргөн. Анда Сайытбек Бекмуратовдун эки жолго күйсүн Кылкыяктын коштоосунда филармониянын артисти Назгүл Казакованын аткарышында болду. Böyle. Эми тилдин өнүгүшүнө жазма акындар аябай зор салымдарын кошуп келишкен. Жазма акын Тоолок молда Абдырахман Байымбет уулу эл жер жөнүндө чыгарма жазып, эне тили менен элге жеткирген. Анда филармониянын ырчысы Тажикан Сагынбаеванын аткарышында Тоолок молдонун Ала тоо деген чыгармасын угалы. Ала тоонун арасы, жалпы жердин сарасы, айтып өтөм бир катар, аң эммесини тыңдачы, кайыптар оттоп төндөгөндө, албаны түрдүү чөбү бар, аркары кулжа ак кийик, аралаш жаткан төрү бар, кадырын билген адамга касиеттүү жери бар, ортосунда чалкайган Чатыркөл ысык көлү бар, баарын айтып өтөйүн, касиеттүү Ала тоо кай жеринде кеми бар. Жаз мезгили 3 айда мал төлдөгөн кезеги, бул айлардын ичинде киреше кирди дешеди. Байча чекең кызгалдакта кызылы тазылар кандай, жердин бетин нурдантып бачайы манат жайгандай, торгойлор сайрап тамчыганда, булактар толуу
ашыган, булбулдун үнүн укканда муңдуулар ыйлап жашыган. Коңур салкын күз болуп, эгин бышып чөп болуп, жайлоодогу адамдар жакага көчөр козголуп да шаран жалын шайлашып, урок чалгы кайрашып, чөлгө көчүп келишкенде чөп чабууга киришкен. Алабатта шор күйрөк, төөнүн жери алато, бетеге тулаң аралаш, бенин жери алато, батыркан шыбак кошулуп, койдун жери алато, кийиги төрдө ойногон, түлкүсү токой жойлогон, кызыгын көргөн тойбогон, көркү башка алато, булбулу сайрап чөлүндө, күкүгү сайрап көгүндө, балыгы сүзүп көлүндө, суунун кени алато. Кара кундач каркыра, кекилик чили кыйгыттап, чымчыктары сайраган, куштун кени алато, жигити дуулап жыргаган, сармерденин ырдаган, келин кызы тыңдаган, жаштай шайыр алато. Кайрылып тарых карасам, 18 000 аламды өз алдынча сураган, Так Сулайман пайгамбар тоосу турат түштүктө, ордолу шаар ош бирим 3000 жылга толуптур. Аны эрчиген Курманбек жана Даңазасы батырдын Жалалабад шаарында 500 жылга толуптур. Курманбекти эрчиген эгемендүү кыргызым 30 жылдан ашыптыр. Бардык майрам кут болсун, элим башына кетпес кут консун. Аман болсун, тынч болсун, Алато койнун элеген калпак элим эгемен. Бар болыңыз, бәрекелді. Кыргызда сөз көтереді күштүү деп айтылат. Кыргыз эли көне сөздөр, макал лакаптар менен өздөрүн түздөп, салаваттуу алып жүрүшкөн. Тарбия сөздөн башталат деп бекерден айтылган эмес. Анда филармониянын кызматкери Үрниса Сейитованын аткарышында макал лакап угалы. Боз үй тегип сайма сайган чебербиз. Кара сөзгө биз да жооп берербиз. Ыр жагынан бир азыраак кечербиз. Өнөр алды кызыл тилди баалай бил. Кыялын таап айта алсаң, кумары канар ушул тил. Бабалардан калган кеп, алтын баштуу бакадан аял жакшы эмеспи? Ай аламды багынткан акыл жакшы эмеспи? Кайраты жок жигиттен аял артык эмеспи? Адамзаттын тили бар, алгыр куштун үнү бар. Атаң барда эл тааны, атаң барда жер тааны. Ааламдын көркүн көз ачат, адамдын көркүн сөз ачат. Рахмат, жакшы. Эми туугандары, тилди бизге кайрып берген албетте ата-энелер. Алгач эненин сүтү менен балага тил кирип, атанын таамы айткан тарбия тили менен эрезеге жетет эмеспи? Анда белгилүү оончу акын, оончу композитор Анарбай Райымхановдун ата-эне узак жашасын деген чыгармасын Өрөмүр тобунун аткарышында угалы модерниттин кызматкери Абдыкайым Ашымбаев. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңири Токтомур Тосмалиев жана Анарбай Райымхановдор аткарышат. Дагы бир жолу майрамыбыз кут болсун. Бар болуңуздар. Кудай насип буйурса, эмдиги жылы ушул күнгө жетип, ушул майрамды белгилегенге Аллах насип кылсын. Ден соолук болсун. Элибизде ушундай улуттук руханий байлыктан өткөн байлыгыбыз жок. Кыргыз эли барда кыргыз тили жашай берет. Анда эмесе биз агайдын калемине таандык, ата-эне узак жашасын деген чыгарманы аткарып берели. Кабыл алып коюңуздар.
Әлбетте ата-енелер ұзақ жашасын. Дайыма біздің бақытымызға бар болсын. Бір қол шапып алды. Айкөл Манас қырғыз тілде сөйлеген, адам жоқтыр қырғыз тілін білбеген, жашап келет ечен қылым өсті да қырғыз тілі жашайт елде меңдеген. 33 жыл майрамыңар құт болсын, ушул тілде мақсатыңар бүт болсын. Бата менен біз көгөрүп өскөнбүз, қырғыз елге бақыт менен құт болсын. Ушуну менен мамлекеттик тилдин 33 жылдык салтанаттарын алган улуу түзүү улуу тил аттуу маданий иш-чаранын соңуна чыктык. Дайыма тилибизди кадырлап барктап жүрөлү, тилибиз менен татыктуу өмүр сүрөлү. Бүгүнкү биздин маданий иш-чарага катышкан ушул биздин агай эжекелерге, карындаштарыбызга, жалпы маданий кызматкерлерге терең ыраазычылык билдиребиз. Көрүүчүлөрүбүзгө дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Дайыма Абдыкайым айткандай 50 жылда ушундай жаркыраган сахнада, жаркыраган залда көрүшүп турганга саламатта болуңуздар. Саламатта калыңыздар. Ушул кечени алып барган, уюштурган биздин устатыбыз Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери, жакында эмгек сиңирген артист болот. Алимбай Матовго ыраазычылык билдирели. Кол чапкаңыздар.